Kүйөөм намаз окуйт, даватка чыгат, бирок иштебейт. Жалкоо эркектерге алтын кеңешиңизден берип коюңузду суранам дейт. Өзүнүн карамагындагы балдарын, аялдарын жоготуп жиберген эркекке күнөөкөр болгонго ошол жетиштүү дейт. İşteş керек, багыш керек, аракет кылыш керек, иштеген важип болот. Менин сизден суранам, жолдошума дуа берип коюңузчу, өзү намаз окуйт, бирок иштебейт. Ошого сыгылабы билбем, Кудайга жакпаган иштерди көп кылат. Сиздин дуаңыз кабыл болуп, илимге, жүрөгүнө хидаят берсин дейм. Эми ошол аялдар эркектерге мындай бир дух бериш керек да. Сен эркексиң, сен кыйынсың, сен бизди багасың деп, ошо өзүңүз андан кыйын куртой болсоңуз дагы, аны өзүңүздөн куртойраак кылып көрсөткөнгө аракет кылсаңыз, ал ошол дух менен барып иштейт. Анан кагып силке берип, сенин колуңан келбей, сен эмне былжырагансың, ондай мындай деп айта берсе, ал чөгөт да. Эркек тез чөгүп. Ошондо эркекти мактап, аны мен манас кылып, өзүм манас сезип ала турган болсо, анан манас ишин кылбаса дагы, берактагы ишти кылып келсе деле иншалла жакшы болот. Ошондон аялдарга айтарым, жанагы күйөөлөрдү көтөрүш керек. Атаң айтам, атаң деп, атанын кадырын көтөрүп, атанын баш кийимин жогору коюп, эгер ушундай эле да баш кийимди мисалы үчүн кийимин алып коюп, атаң антет, атаң мындай деп балдарга айтып, анан кийин ошентип берсе, күйөөдө шерденет. Анан эрденет дагы, анан күйөө көчөгө чыгып иштеп келет. Жоопкерчиликин билдириш керек агачы. Сен бизди бакпайсың деп эмес, бизди багып атат, атабы бизди карап атат деп айтор, анын үйдөгү ролун жогорулатсаңыз, ал ошо иншалла ордуна келет. Анан жаткан сайын эле жата бер дей берсеңиз, анда ал жакшы болбой калат. Илим алам 2-3 жылдан бери, кээде окууга кызыкпай калам, кээде аябай киришип кетем. Жалкоолугум кармап калат, эмне кылууга буйрмаксыз дейт. Дароо таарат алып, 2 рекат намаз окуп, Кудайдан сураш керек. Чачасаңыз бир аз уктап алыш керек, ушу кайрыланта бересиз. Көп тамак жеп алсаң да окугуң келбей калат, азыраак жеш керек ушу. Жалкоолук оорубу? Ооба, оору. Анткени касал деген сөз, түштүктө оору деген арабча бул жалкоолук деген сөз. Касал мен атам бүгүн оксам айтты докторго, мен касал болдум, көзүм касал, бирине касал болуп. Ата бу касал билесиз десем деди. Арабча касал деген каслан, касал, жалкоолук деген сөз. Анан адам жалкоосу ооруйт деген сөз да. Демек жалкоолук оорулук. Андан кантип арылса болот, жалкоолук болбош керек. Иманды кантип күчөтөбүз дейт, сабактарга катышып, даватка чыгып, аракет кыла берсеңиз, иншалла бардык ордуна келет. Имам Рагиб Асбахани айтат: "Мен тааттала ва табаттала инсалаха минал инсанияти, бал минал хайванияти ва сара мин джинсил маута." Эгерде бир адам жалкоолук кылса, жалкоолукту өзүнө сиңдирип ала турган болсо, бул инсанияттан чыгып кетет дейт. Инсаният эмес, балким хайванияттан чыгып кетет дейт. Бул өлүктөрдүн катарына кошулуп калат дейт да. Демек адамдагы рух кандай мааниге ээ болсо, адамдагы жалкоолуктун тетириси, аракет кылуу, кыймылга түшүү ошондой мааниге ээ болор экен. Имам Рагиб Асбахани бул ошол ар бир сөзгө аныктама берүүдөгү имамдардын бири ошол айтат. Бул инсанияттан чыгып, ал эмес хайванияттан чыгып кетет дейт. Инсан эмне? Инсан, урматтуу бир тууганым, же ким? Бул ал-хайван ан-натиq. Бул акыл эстүү, ойлоно турган, эстей ала турган, пикирлене турган айван деген сөз. Айвандан биздин айырмабыз, урматтуу бир тууганым, башка мал жаныбарлардан, бакайымдерден биздин акыл эсибиз менен. Демек биринчи инсанияттан чыгат, андан кийин хайванияттан чыгат, андан кийин бул өлүктөрдүн катарына кошулуп калат дейт. Ошондуктан жалкоолук деген, урматтуу бир тууган, бул өтө жаман маселе. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын дуаларын карап көрө турган болсок, биз билебиз, бардыгыбыз Куран жаттаганда аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтабыз. Муну пайгамбарыбыз айткан. Эмне үчүн? Ал эмес Куранда келген, ошондон сактан деп. Шайтандын жамандыгынан Аллах Тааланын өзү менен сактанамын деп дуа кылуу бизге милдет болот да. Эми пайгамбарыбыз алейхиссалам дагы эмнелерден сактанып дуа кылган? Пайгамбарыбыз имам Муслим риваят кылган сахих хадисте айтат: "Аллахумма инни аузу бика минал аджзи вал касал." О жараткан Кудай Таалам, албетте мен сени менен алсыздыктан жана жалкоолуктан сактанамын дейт. Алсыздык деген ден соолуктагы алсыздык, акыл эстеги алсыздык, химматтагы алсыздык болушу мүмкүн, урматтуу бир тууган. Андан сактанамын жана жалкоолуктан сени менен сактанамын дейт. Вал жубни вал бухли. Сараңдыктан, бахил болгондон жана коркок болгондон сактанам. Акыйкат айткандан дегенден адам коркпош керек. Мисалы үчүн ошол маршруткага чыгып калганда жолукчан кыздарга халал деп тийишет, башка деп тийишет, бир неке деп айтышы мүмкүн. Ошол убакта даават кылганда, динди үйрөткөндө акыйкаттан эч убакта коркуп качпаш керек. Бул коркоктук, ошондой эле сараңдык дагы ошол Кудай Тааланын мындай бир пайгамбарына, шариатка төп келбеген көрүнүш. Вал харами.
Ошондой эле харам деген сөз урматтуу бир тууган бул каарылык, бирок кандай каарылык? Алжып калган каарылык. Кудай Таалам жакшы каарылык берет. Өмүрүнүн акырына чейин дарс берип, сабак өтүп кетет, бул жакшымы намаз окуп. Бирок каарыганда аны муну сүйлөп, жаштарга тийишип, тең ата болуп, акыл айнып калып, алжып калган каарылык бул өтө жаман маселе. Эгерде бир адам жаштыгында таква болбосо, анда каарыганда алжыган каарылык келет да. Бул алжып калган каарылыктан Кудай Таалам өзүң мени сактагың деп атат да. Небериңе тең болуп кала турган болуп, жеген жебегениңди билбестен, сүйлөгөнүңдү билбестен, бул жаман маселе. Ошон үчүн бардыгыбызга Кудай Таалам жакшы каарылык насип эткен болсун. Пайгамбарыбыз алейхиссалам вал харами ва азабил кабр. Кабыр азабынан жама алжып калган харам бир жаман бир мындай бир арзалил умур дейт, бир болбогон каарылыктан бизди сакта дейт. Allahumma ati nafsi taqwaha. O Khuday Taalam, menin nafsime takvalık ver. Ve zakkiha. Ente hayru men zakkaha. Cana menin nafsimi tazala. En tazalay turgan sensin. Bizdin nafsibizdi romandarda tazalay albayt ekenbiz. Je başka nerse men emes, balkim Kudayдын özü tazalayıp beret. Kuday Taalam buyurgan joldor menen. Kebir adamlar var, tazabaga çıkıp gelsem tazalanıp kalam, üskörgө düşüp gelsem aytıp kalam, intip kalam. Jok андай emес. Taat ibadat menen Kuday Taalam көрсөтүп берген жол менен гана биз тазаланабыз. Ошону да Кудай Таалам өзү бизге тазалап берет. Болбосо канча адамдар намаз окуйт, тазаланбайт, канча адамдар ажыга барат, тазаланбайт, кайра уурулуу күчөп кетет, урматтуу бир тууганым. Демек тазалоочу Кудай Таалам. Биз себептерин кылабыз, ибадатты кылабыз, а биздин nafsimiz тазалап, таскиятил анфус деп, бул Кудайдын өзүнүн иши. Анта валиюха ва маулаха. Менин nafsimдин ээси дагы, кожоюну дагы өзүңсүн. Анткени биздин nafsiге ээлик кылган Кудай Таалам өзү. Берген жанды Кудайым өзү алат, ошондуктан Кудай Таалам бизге тазалап берет. Аллахумма инни аузу бика мин илмин ла янфа. О жараткан Кудайым, мен сени менен пайдасыз илимден сактанамын дейт. Пайдасыз илим урматтуу бир тууганым, окуп аткан Куранда кээде бизге пайдасыз илим болуп калышы мүмкүн, эгерде ошого амал кылбай турган болсок. Шариаттан бир өкүм үйрөнсөк, ошого амал кылбасак, өзүбүз түшүнүп, анан башка бирөөгө жеткирбесек, өзүбүздөгү жахилди көтөрүп, башка бирөөнүн жахилин көтөрбөй турган болсок, урматтуу бир тууганым, анда биз урматтуу бир туугандар эмне илимибиз пайдасыз илим болуп калат. Дүйнөбүзгө, акыретибизге пайда бербей турган болсо, анда ошондой илимден дагы жалкоолуктан сактангандай эле, шайтандан сактангандай эле Кудайым сакта деп дуа кылышыбыз керек болот. Амин qalbin la yakhsha, жана коркпогон, хушу хузу кылбаган жүрөктөн сакта. Ва мин нафсин la tashba, жана тоюбогон нафстан сакта дейт. Кудайым инсап берсин. Бизге берген нерсенин бардыгына шүгүр кыла турган, ошого бир мындай бир тое турган нафс бер деп дуа кылсак, бул да урматтуу бир тууган жакшы болот. Анткени Кудайым берген нерсеге шүгүр кыла турган болсок, ошол шүгүр менен биз урматтуу бир тууганым бизге берилген жакшылыкты дагы көбүрөөк чоңойтуп топтоп алабыз. Ва мин da'watin la yustajabу laha, жана кабыл кылынбаган дуадан бизди сакта дейт. Канча дуа кылабыз, кабыл болбосо анда ошондон Кудайым сакта деген маселе урматтуу бир тууганым.